Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Мына ушинтип Кыргызстанда кайрадан эл ичинде айтылып жүргөндөй шайлоонун шайтан оюндары башталды. Кайра эле баягы көрүнүштөр. Акыркы 5 жыл ичи парламентке ичи чыкпай, каргап олтуруп араңдан убакыт өткөргөн кыргыз эли бүгүн кайрадан парламент депутаттарын шайлоого камынып турат. Карап көрсөңүз, негизинен баары эле кайра кайталанып жаткандай сезилет. Негизги аракет добуш сатып алууга эптеп бир жолун таап элдин башын акча менен айлантуу аракети күн сайын күчөгөндөн күчөп жатканы зээнди кейитет. Арам тамактын артынан абалы араң жанга айланып аткан Кыргызстаныбызды мындайда ким сактап калат? Башка мамлекеттен же башка планетадан бирөө келип Кыргызстаныбызга таза, добуш сатылбаган, сатпаган шайлоону өткөрүп, ууру кесектердин, эки жүздүү саткындардын бийликке келбешин камсыздап бермек беле. Эмне кыргыз журту бул жолу да уурулардын колуна өз тагдырын арзан буюмдай кылып сатып бериш керекпи? Деги максат эмне? Элдин акчага кызыгуу сезиминен, акчага муктаждыгынан, ишенчектигинен пайдаланып, бир аз чыгаша кылып анан бийликке келип алып, миң эселеп кайра ошол байлыктарды көбөйтүүбү? Анда неге ушинтип ачык айтылбайт? Анан неге бир туруп Кудайды кошуп сүйлөп, бир туруп криминалды кошуп сүйлөп, бир туруп медицинаны кошуп сүйлөп алдап жатышат? Эки жүздүүлүктүн чеги кайда? Элестетиңиз, сиз араңдан күн кечирип жаткан бир 6-7 адамдан турган карапайым, бир күн курсагы тойсо 2 күн ачка калып жаткан үй бүлөгө деп, кайсыл бир жактан жардам иретинде келген $1 миллион уурдап алдыңыз дагы миллионер атыктыңыз. Муну ал үй бүлө башта билген жок. Арадан бир топ жылдар өттү. Сиз жанагы уурдаган миллионуңузга окшогон дагы бир нече миллиондогон миллиондорду уурдап жүрө бердиңиз. Колуңуз аябай узарды. Баары сиздин айтканыңыз менен жашап калды. Каалаганыңызды азапка салып кыйнап, каалаганыңызды бийлик тарапка түртүп, кызматка коюп, кыскасы кадимки эле падышага айланганы калдыңыз. Анан бир күн келип сиздин уурулууңузду жанагы ачка отурган үй бүлө мүчөлөрүнүн айрымдары билип калып, наразы боло баштады. Сиздин уурулууңуз ачыкка чыгып калды. Анан сиз дароо кайрымдуу, өтө колу ачык, аябай мээримдүү, ошол үй бүлөнү чын жүрөгүңүз менен сүйгөн адамдын ролун ойноп баштадыңыз дагы, ошол уурдаган эбегейсиз чоң акчаларыңыздын арзыбаган бир бөлүгүн ошол байкуш үй бүлөгө жардам иретинде бере баштадыңыз. Ошондо сиз ким болуп каласыз? Сиз кимди алдап жаткан болосуз? Жана бул жалган оюндун акыры кандай болуп бүтөт деп ойлойсуз? Дагы бир маселе экинчи бир образ жөнүндө. Ошол жогоруда айтылган үй бүлөгө бул топтогу саясатчылар мындайча мамиле кылганын түшүнүп алсак ашыкчалык кылбас. Мисалы, сиз ошол 6-7 адамдан турган карапайым үй бүлөнүн ансызда кичинекей, бирок өзүнө тиешелүү жерин ал үй бүлөдөн сурап отурбай эле коңшусуна өткөрүп берип койдуңуз. Бирок бир жол эмес, 2 жол эмес, бир топ жолу ушундай кыйындыгыңызды көрсөткөнсүз. Анан ал үй бүлө мүчөлөрү өз жерин талашып, күн алыс коңшусу менен жаңжалдашып, кээде таш ыргытышып урушса, кээде ок атышып, киши өлгөн учурлар да байма-бай катталып турат. Бирок сиз кооз сүйлөгөндү жакшы билгениңизден улам, эч такыр күнөөнү өзүңүздүн мойнуңузга албайсыз. Ал үй бүлөгө деги 1 сом акчаңызды кетирип, жардам берген да эмессиз. Берейин деген оюңузда да жок. Бир нерсе сураса, менин үйүмдө өзү 1 килограмм унум жок олтурамын деп айткандан да уялбайсыз. Бирок дагы айтайын, сиз аябай кооз сүйлөйсүз жана ал үй бүлөнүн айрым мүчөлөрүн өзүңүзгө арбап, байлап, өзүңүзгө ээрчитип алууга жетишкенсиз. Бүгүн келип эми сиз ушул үй бүлөнүн тагдырын чечемин деп, айланаңызга мурда сөз болгондой, ууруларды, саткындарды, элине 1 сом пайдасы тийбеген, бирок ар кандай оюндарды жасап жүрүп, карыган 5-6 киши менен биригип алып, кайра эле куру сөздүү, ушак жана эки жүздүүлүктү улантууга аракет кылып жатасыз. Бул дагы ал үй бүлө үчүн зыян берсе бере турган, бирок пайдасы жок жорук экени чын да. Урматтуу улуу кыргыз элим, балким бүгүн бул сөздөр сизге анчейин жакпайттыр. Балким бул сөздөр бүгүн сиз берилүү менен колдоп,
Аны үчүн жанымды беремин деп жүргөн саясатчыларыңыз тууралуу болгондой сезилип, сиз мага жаман сөз айтып отурган болушуңуз да мүмкүн. Бирок андай кылаардан мурда бир нерсени жакшылап түшүнүп алууңузду сунуштайт элем. Унутпаңыз, эли жерин чындап сүйгөн адам, чындап адал ак адам эч качан Кыргызстандын 1 метр жерин да башка мамлекетке сатпайт. Эч качан кыргыз элинин кен байлыктарын башка мамлекетке берип, өз элине чыккынчылык кылбайт. Элине чындап күйгөн адам эч качан элдин акысына кол салып, кыянаттык кылбайт. Элдин эсебинен миллионер болбойт. Анан дагы бир нерсе. Кыргыз элин чындап сүйгөн адам эч качан кыргыз элине чыккынчылык кылгандарды, ууру кесектерди мактап, жактап, аларга жүгүнүп, аларды колдоп, кубаттап, аларга жагынып, жагалданбайт. Демек, дагы бир ирет белгилеп өтөлү. Шайлоо күнү кабинага киргенде 5 секундага болсо да курсактын же куру кыялдын курмандыгы болуп калбадымбы? Уул кыздарым, неберелеримдин, мамлекетимдин келечегине кыянаттык кылбай атамбы? Эртең жараткандын алдына барганда ушул 2 тыйын үчүн азапта калбас бекемин деп ойлонуп туруп анан добуш бериңиз. Сиздин ошол 5 секундалык чечимиңиз мамлекетибиздин 5 жылдык келечегин аныктаарын түшүнүңүз. Өзүмчүл эмес, мекенчил болуңуз. Саламатта калыңыз.